Абдыразак Каратаев бүгүн да сай жээгинде жүрөт. Анткени өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникасы иштеп жаткан сай жээгине жайгашкан эгин аянты бар. Ал мындан 15 жыл мурда бош жаткан жерди өздөштүрүп, эгин талаасына айланткан. Тилекке каршы өткөн жылы катуу жааган жаандан улам сайдын нугу кеңейип, эрозияга учурагандыгын айтат. 10 жакын үй бар. Үй биле жана 3-4 гектар жер бар. Ошолорду сатып калыш үчүн биз өзүмдүн жеримден берип жатам. Биз рахмат айтабыз. Сел кооптуулугунан коргоо жумуштары боюнча айыл өкмөтү тарабынан сунуш берилип, натыйжада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин быйылкы жылга карата планына бекитилген. Сел көп келип, бар жокты басып кеткен үчүн көтөрөнөн бердик айга ушундай биздикин сел аягын түзөп берилди. Ошонун негизде мына азыр келип иш башталып атат. Азыр эми аралыгын ортосун 20 метр кылып эки жагын сүрүп, селдин нугун түзөп алып түшүп беребиз деп ишти баштадык. Жумуштун жүрүшү боюнча Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы баштаган тиешелүү жетекчилер жеринде жумуш алып барууда. Белгилүү болгондой, атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чараларынын негизинде сел жүргөн сайдын нугун буруу, механикалык тазалоо жумуштары үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Аталган участка Баткен районунун Аксайыл өкмөтүнүн Миңбулак айылында сел өтүүчү сайдын нугун түздөө жана ичин жээктерин бекемдөө иш-чарасы негизинде 1 километр аралыктагы ички сай тазалоо жумуштары ушу министрликтин планына кирген. Аталган объектте сайдын нугу тазаланып бүткөрүлсө, сай жээгине жакын жайгашкан 25 турак үй менен кошо ички жол жана ички чарбалык арыктар, ошондой эле эгин аянттары сел коркунучунан коргоого алынат.